Азыркы заманда адам баласы жакшы жашоодо жашап келет. Себеби 21-кылымда жашоо шарт бир канча оңой түзүлүп жатат десек болот. Бирок мындай жашоого жетиш үчүн талыкпаган эмгек керек. Турмушубуз кандай гана жакшы болсо дагы жашоонун сыноосуна туш болгондор четте калып келип жатат. Элибизде кайдыгер карабай өзүнүн тапканын бөлүшүп келгендер дагы бар. Алардын катарында Улан Энкилбаев жана жубайы Атыркүл Кыдыралиева муктаж болгон Үмүткан Абдыкеримовго Бишкек шаарында жайгашкан Ош базарынан дүкөн ачып берди. Мына Кайрымдуулук фондунун жетекчиси биздин алтындай болгон мыкты уулубуз Азамат Байматовдун демилгеси менен бүгүн ушу Атыр Кыдыралиева айымыз кандай сонун үй бүлөнүн балдардын энеси ушундай кадамдарды кылып атат жана бүгүн ушу бүгүнкү мыкты күнгө апаларыбыздын күнүнө ушундай бүгүн жакшы белек кылып атат. Үмүт апабызга бүгүн дүккөн ачып берип атабыз. Кана кол чап коелу дагы. Аталган дүкөн салтанат менен ачылып, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов менен Улан Энкилбаевдин жубайы Атыркүл эже кызыл лентаны кезип дүкөндү тапшырды. Мына эмесе. Кол чабуулар. Дүкөнүбүз ачылды. Майлы сүттү. Мына Үмүт апа, Кудай буйруса мына бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Кудай буйруса. Анан карылар, аталар, апалар биздин үйүбүздүн шамчырагы ушундай Кудай буйруса дөөлөттүү карлыктын доорун сүрүңүздөр. Мына ушул Атыр эже бизге ушул Кайрымдуу бол коомдук фондуна бүгүнкү күндө мен бир демилгелерди алып чыгып атабыз. Бирок ушул демилгелерибизге дем күч берип туш тараптан колдоо алган мекендештердин катарында мына Атыр эжекебиз дагы бизден дайыма сурап келишет. Биз кол сунайын дедим эле, эне батасын алайын дедим эле деп бизге кайрылганынан биз сиздин ушул даректи айтып бүгүнкү күндө ортодо татыктуу көпүрө болуп коелучу деген үмүттө сизге байланыштырып мына бүгүнкү күндө мындай бир жакшы бир жыйынтыктуу, сүйүнүчтүү, жакшы кабар болуп атат. Бул өтө жагымдуу көрүнүш. Анан Кудай буйруса мындай бул жерде Кудай береке берип, кыздарыңыз Кудай буйруса ушул жерде иштеп, мээнеттенип, сиздер бизди кандай көпөлөп баксаңыздар, биз да сиздерди ушундай бир кубанычка бөлөп, багышты Кудай насип кылган болсун. Бул дүкөндө муктаж болгон Үмүткан апанын эки кызы иштеп, жакачылык жашоодон чыкмакчы. Мындай иш чет өлкөдө эмес, Кыргызстанда болуп жатканы кубандырат. Себеби азыркы заманда бир туугандар бири-бирине жардам бербеген көрүнүштөр дагы болуп келет. 2017-жылы Кайрымдуулук фондуна кайрылгам. Ошо Кайрымдуулук фондунан бизге спонсор болуп ошо Атыр эжеке чыкты. Мен чоң кубанычтамын, кубанычым батпай турат азыр. Бизге аябай бир жылдан бери жардам берип келатат. Эми мына эки кызыма жумуштап, ушул чоң камераны ачып берди. Чоң рахматымды, ыраазычылыгымды билдирем. Үй бүлөсүнө ден соолук, өзүнө ден соолук, бала акырасы менен аман эсен болсун. Андан тышкары ошо Кайрымдуулук фондунда азаматтар ошо кишиге дагы өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Ал киши бир жылдан бери колунан келген жардамын көрсөтүп, бизге жакшы үлгүлүү эмгектерди көрсөтүп келатат. Üşsөм обогревательымды алып келип берет, ысысам вентиляторумду алып келип берет, тамак ашымды кенен алып келип берет. Ушу балага 1000 мертебе ыраазымын. Андан тышкары тышта жүргөн мекендештериме жана жардам берип аткан спонсор кыздарыма, балдарыма баардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Улан Энкилбаев жана жубайы Атыркүл Кыдыралиева мындай кайрымдуулук иштерди көп кылып келет. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду чыныгы муктаж болуп келген кыргыз жарандарын көрсөтүп, багыт берип келүүдө. Байматовго биринчи жолу кайрылып, бир ооз сурап ушу муктаж адамдардын номерлерин бересиңби десем, Азамат ошо Үмүткан эженин номерин берип, өтө муктаж адам деп номерин берип, анан бир жылдан бери Азамат Үмүткан эжеге жардам берип келаткан. Анан Үмүткан эже суранып, ушу кыздарым баары эле ушуга месте ачып бере аласыңбы деп сурангандан, ушу нары ойлонуп, бери ойлонуп, Ош базарынан месте ачып берүүгө туура келди. Буюрса азыр ичинин товарларын баарын толтуруп,
местага ачып бергенге аракет кылдым. Болгон күчүмдү жумшадым. Жумушума ылайыктуу өзүм да Казакстандан товар алып чыгып, оптом сдавать этем. Анан ошол өтө деле кыйынга турган жок, колумдун келишинче чуркаганга аракет кылдым. Кыздары дагы өздөрү дагы мындай соодага чыгып бар экен. Ошо менче эле иште алып кеткенге аракет кылышып дагы мени уятка калтырышкан жок. Каражатыман бердим. Эми булар үстүнө акча кошуп, улап кетишип атат да. Бүт өзүм товарлар фирмалар менен сүйлөшүп, өзүм ичин толтурганга аракет кылып бердим. Анан булар ошо өзүм фирмалардан алып, буларга үстүнө акча кошуп, булар сатышып атат да. И оптомда сдавать этишип атат. Кыргыз эли байыртыдан намустуу келип, жаманын жашырып, жакшысын чыгарып келген. Кайда барсак дагы кан тамырыбыздан ата бабабыздын каны жүгүрүп келет. Андыктан ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүнүн түпкүрүндө кайрымдуу сезим бар. Көптү күрсө көл болот дегендей акылыбыз бар. Күчүбүз жетип турганда Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте сооп табуу жолунда сапарлаш болуп калалы. Кыргызстандын ичинде 0700 41 41 41 номерине 50 сом аркылуу жана Сбербанк аркылуу жардам берсеңиз болот. Сиздер берген аманаттар так жана туура дарегине жетет.